Күнүн маанилүү жана соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Эфирде жаңылыктар кызматы, саламатсыздарбы? Студиядан Орузбек Шабданбек уулу, алгач күнүн негизги окуяларынан кыскача. Суу-самыр Талас-Тарас эл аралык жолундагы Кыргыз-Жапон элинин достугун чыңдаган заманбап көпүрө салтанаттуу ачылды. Кандай гана кырсык катталбасын, куткаруучулар жардамга келет. Бул күнү куткаруучулардын даярдыгы текшерилди. Агын суу, көлмөлөрдөгү сууга түшүүдөн сак бол. Бул багытта атайын рейд жүргүзүлдү. Суу-самыр Талас-Тарас эл аралык жолуна салынып жаткан көпүрөнүн курулушу аяктап, бүгүн расмий ачылды. Көпүрө Жапониянын эл аралык кызматташуу агенттиги тарабынан гранттык негизде салынды. Бакаята районунун Ак-Дөбө айылындагы Үрмарал суусунун үстүнө салынган көпүрөнүн ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров онлайн форматта катышты. Кыргыз-Жапон элинин достугу аталган көпүрөнүн ачылышынан кенен кабарчыбыз баяндайт. Кыргыз-Жапон достук аталган көпүрөнүн курулушу аяктап, бүгүн расмий ачылып жатат. Көпүрө Дубандагы ириделген Үрмарал суусунун үстүндө Ак-Дөбө айылында курулду. Жапон технологиясы менен салынган көпүрөгө бардык жол белгилери орнотулуп, түнкү жарыктандыруусу дагы коюлган. Ошондой эле расмий ачылышка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, облус тургундары да катышууда. Таластагы Сакура көпүрөсү жогорку сапаттагы Жапон технологиясы менен курулду. Көпүрөнүн узундугу 90 метр, туурасы 14 метрди түзүп, 3 бөлүктөн турат. Ал эми бийиктиги 6 метр. Мындан сырткары жолго Жапон өлкөсүндө колдонулган жол белгилери да коюлду. Эки жагында береговой стенкасы болот. Ар бир стенканын фундаменти 2 метр калыңдыкта фундамент жана 6 свай менен курулган. Ортодо 2 колонна бар. 2 колонна дагы ошондой эле бийик фундамент, колонна жана 6 свай менен курулган. Мосттун сапаты өтө жогорку. 50 жылдык гарантия менен салынып жатат. Суу-самыр Талас-Тарас стратегиялык жолуна салынган Сакура көпүрөсүнүн расмий ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров онлайн форматта катышты. Бұл көпүрө Кыргыз Республикасы менен Япониянын ортосундагы достуктун жана эки тараптуу кызматташтыктын белгиси катары Сакура көпүрөсү деп аталган мыйзам ченемдүү окуя болду. Бул көпүрө Суу-самыр Талас-Тарас автожолунда жайгашкан жана автотранспорт каражаттарынын үзгүлтүксүз жана тоскоолдуксуз өтүүсүнө өбөлгө түзөт. Андан соң Талас эли жылда күткөн Сакура көпүрөсүнүн кызыл тасмасы кезилди. Жапон эли куруп берген бул көпүрө Кыргыз-Жапон достук мамилесин бекемдөө менен Дубандагы эң сапаттуу жана кооз көпүрө болуп калды. Ошондой эле Талас облусунун жашоочулары үчүн маанилүү транспорттук байланыштарды жакшыртып, аймактын инфратүзүмүн өнүктүрүү менен экономиканын өнүгүүсүнө чоң салым кошот. Бул Япония Кыргыз өкмөтүнүн достук келишиминин алкагында Жайка тарабынан салынган. Жалпы долбоору 16,2 миллион долларды түзөт. Көпүрөнүн аталышта Сакура көпүрөсү деп аталып атат. Бул эки элдин достугунда мындан арда чыңдалат деп терең ишенем. Ак-Дөбө айылындагы бул көпүрө Талас-Тарас унаа жолундагы Үрмарал дарыясындагы көпүрөнү реконструкциялоо долбоорунун алкагында ишке ашырылып, каражат Жайка тарабынан грант түрүндө берилген. Бул көпүрө абдан маанилүү көпүрөлөрдүн бири. Анткени Кыргызстан менен Казакстанды бириктире турган бул көпүрөдөн көптөгөн жүктөр ташылат, ошондой эле жүргүнчүлөр да өтөт. Андыктан бул көпүрө Кыргызстандын экономикасынын өсүшүнө чоң салым кошот деп терең ишенем. Жаркыраган жаңы заманбап көпүрөнүн курулганына жергиликтүү эл дагы кубанууда. Бул көпүрөнүн салынышы биздин аябай Таласы бир эле биздин айылга эмес, Талас элине, даже Кыргыз Республикасына аябай показательный көпүрө мосттордун бири болду. Эки жагында тротуар жок болчу. Мына азыр тротуар менен кенен, чекесинде болсо мынау аварийный тротуарда басып бараткан немесин шартын түзүп койду, полоса кылып койду. Освещениясын болсо современный кылып, освещение кылып берди. Түнкүсүн менен өтсөң мындай өзүң жапжарык да. Бизге жакты, аябай жакты. Бул Японияларга рахмат.
Чоң рахмат айтам ушун. Демеле бинеден өткөндө дайым ушуларга рахмат айтам. Японияларга рахмат. Сонун жаркыраган сонун көпүрө болду деме жымылдап Японияга барып келгендей болобуз биз. Сакура эл аралык маанидеги көпүрө Талас-Тараз Суу-Самыр Унаа жолунун 133-чакырымында курулду. 1 километр 200 метри дагы кошумча асфальтталды. Көпүрөнүн курулуш иштери 2021-жылы башталган. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас облусу. Президент Садыр Жапаров бүгін 24 июнда Бельгия падышалығына иш сапары менен учуп кетти. Сапардын алкагында 24-26 июнда мамлекет башчысы Бельгиянын падышасы Филипп менен жолугушат. Иш сапардын алкагында президент Садыр Жапаровдун Европа кеңешинин президенти Шарл Мишел менен расмий жолугушуусу өтөт. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргызстандын Европа биримдиги жана Бельгия менен соода экономикалык кызматташуусунун учурдагы абалы жана келечеги талкууланат. Үстүдөгү жылы октябрь айында Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммит өтөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Ведомстводон маалымдашкандай, бүгүн Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев иш сапары менен Бишкекке келген аталган уюмдун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев менен жолугуп, октябрь айында Бишкекте өтүүчү Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги 11-чи саммитин кеңири талкуулашты. Министр Кулубаев буга чейин саммиттердин жыйынтыгы боюнча кабыл алынган мамлекет башчыларынын тапшырмаларын ишке ашыруунун, ошондой эле 2024-жылы Кыргызстанда пландаштырылган иш-чараларды уюштурууда Түрк мамлекеттер уюмунун катчылыгынын көмөк көрсөтүүсүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Жаратылыш жана ар кандай кырсыктар катталган учурда эң алгаш жардамга куткаруучулар келет. Андай кырдаалды алдын алуу жана кесепеттерин жоюуда айрыкча куткаруучулардын күчү менен даярдыктары жогорку деңгээлде болушу керек. Бул максатта өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери ар бир 3 жылда физикалык жана теориялык даярдык боюнча аттестациядан өтүшөт. Областагы куткаруучулардын кезектеги аттестациялоо иши Талас шаарындагы Динамо стадионунда өткөрүлүп, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен келген атайын комиссия алардын физикалык даярдыктарын текшеришти. Теманы кабарчыбыз Сыймык Барманов улантат. Талас облусундагы өзгөчө кырдаалдар башкармалыгында жана райондук бөлүмдөрүндө кызмат өтөгөн куткаруучулар бүгүн саптык катарга тизилишти. Алардын күнүмдүк иш ыргагы өзгөчө кырдаалдарга даяр болууну камсыз кылган көчүрмөн даярдыктар менен башталат. Мына ошол кызматкерлердин даярдыктары канчалык деңгээлде экенин текшерүү максатында кезектеги аттестациялоо иштери жүргүзүлдү. Бул үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен атайын комиссия тобу келген. Жалал Абад облусу боюнча, Ош шаары боюнча, Ош облусу боюнча жана Баткен облусу боюнча аттестациялоо иш-чаралары жүрүп, азыркы күндө Талас облусунун аскер кызматкерлеринен аттестациялоо алууга келдик. Аттестациялоо бул 3 жылда 1 жолу өткөзүлөт. Аттестациянын максатында ар бир аскер кызматкери өздүк аралыктан тапшыруу тест тапшырылат. Физикалык даярдыгы тапшырылат. Анан өрт көчүрмөн даярдыгы боюнча ар бир өрт өчүрүүчү, куткаруучу ыкмаларды аткарып, нормаларына тактуура аткарыш керек. Внимание! Аскар! Аттестациялоо саптык даярдык, физикалык даярдык, тактикалык даярдык жана теориялык багытта тест тапшыруу болуп 4 этап менен жүргүзүлдү. Алгач куткаруучулар саптык даярдык менен башташты. Дене булчуңду жибиткен көнүгүүлөрдү жасаган соң куткаруучулар 100 метр аралыкка чуркоо боюнча жарышты. Биринчи болуп келүүгө аракет жасашкан куткаруучулардын орточо убактысы 15 секунданы түздү. Өзгөчө кырдаалдар кызматкерлеринин айтымында мындай даярдыктар физикалык көрсөткүчтөрдү чыңдоого чоң түрткү берет. Бул өзгөчө кырдаал болгондо ар кандай кырсыктарга чыгасың, тоого чыгасың, сууга түшөсүң дегендей. Куткаруучулар негизи эле физикалык күчтүү болуш керек, анткени ар кандай өрт кырсыктары болот. Табигый кырсыктар жана сууга түшсөң дагы, өрт өчүрсөң дагы, эмне кылсаң дагы физикасы жакшы болсо, жакшы жумуш аткарасың. Мына кечээ күнкү эле Талас районунан бир кичинекей бала, например, сууга агып кетти тоодон.
тоого чыкканың эле почти бир 25 километр бастык. Сууну издейсиң да, суу жээкти издейсиң. Ошого 25 километрде эле таштан ташка өтөсүң, жээкти базасың да, тоону базасың. Ошого физикасы данный болгон үчүн балдар чыгыш болот деп ойлойм да. Андан соң куткаруучулар канчалык деңгээлде күчтүү жана чымыр экенин сынаган турникте тартынуу боюнча жарышуусу өткөрүлдү. Мындай машыгуулар ар күн сайын өткөрүлгөндүктөн бул анчейин кыйынчылык туудурган жок. Аттестациянын жыйынтыгы менен жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөн өздүк курам бул атайын карьердик өсүшкө чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Бул дагы министрлик тарабынан кадр жаатында жүргүзүлгөн саясаттын бири болуп эсептелет да, бул министрлик тарабынан. Мында дагы ар бир өзүбүздүн кызматкерге чоң мүмкүнчүлүктөр туулат, ачык, айкын, атайын тиешелүү комиссия тарабынан аттестация жүргүзүлүп, ошонун жыйынтыктары менен анан карьера жаатында өсүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт өздүк курамга. Биринчи аттестация жүргүзүлгөнгө салыштырмалуу албетте бунда уже өздүк курамдын аттестацияга көз карашы бул жогору, өзүнүн физикалык, моралдык, атайын тактикалык жаатында жакшы деген деңгээлде даярданышып, бүгүнкү күндө ошо аттестация өтүп атышат. Аттестациялоонун жүрүшүндө куткаруучулар 3 километр айлампада чуркашып, ошондой эле тактикалык даярдык этабынан өтүштү. Сыймык Барманов, Элхан Арстанбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Жайдын келиши күнүн ысышы менен агын сууларга, кооптуу каналдарга өз алдынча сууга түшкөн жарандардын саны көп. Алардын көпчүлүгү жаш балдар. Учурда Талас дарыясына суу кирип жаткандыктан ал жака сууга түшүүгө болбойт деген эскертүү такталары онотулганына карабастан сууга түшүп жаткан өспүрүмдөрдүн саны арбын. Бул багытта бүгүн Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмү, ошондой эле Талас шаардык мэриясынын кызматкерлери менен биргеликте рейд жүргүзүлдү. Теманы кабарчыбыз улантат. Аптаптуу ысыкта сууга түшүп сергип алууга шашылгандар көп. Айрыкча жаш балдар ата-энесинин, чоңдордун көзөмөлү жок сууга түшүү балдардын өмүрүнө кооптуу. Күн ыстык аптаптуу мезгилинде батпаттан эле биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз. Жаш балдарга жана өспүрүмдөргө, көлмөлөргө жана агын сууларга түшпөөгө чакырып келебиз. Ошондой эле ата-энелерге да эскертип кетет элек, көзөмөлсүз ушундай агын сууларга жана көлмөлөргө балдарды көзөмөлсүз сууга түшүүсүнө бөгөт коюп, алдын алып, чоңдордун көзөмөлү жок сууга алып кеткен суучилер көп болуп атат. Ал эми бул аймак Талас шаарындагы Эшим Кутманалиев атындагы стадион. Мындагы чоң көпөрөнүн үстүнөн сууга секирген жаш балдар. Буга байланыштуу жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ал эми бул багытта президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан балдардын коопсуздугун сактоо, сууга түшүүдөгү эрежелерди тыкыр көзөмөлгө алуу жөнүндөгү буйругу чыккан. Мындан улам Талас шаардык мэриясы тийиштүү кызмат өкүлдөрү менен биргеликте түшүндүрүү иш чараларын жүргүздү. Бүгүн Талас шаарынын тургундарында ата-энелерге балдарын алдын алуу түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ошондой эле ата-энелерди чакырып өттүк. Балдар жалгыз калбашын жана кырсыктын алдын алуу, балдардын ден соолугуна зыян келтирбеш үчүн ата-энелер да көзөмөлгө алып койсо деп биз Талас шаардык мэриясынын атынан жана жалпы эле элди Талас шаарынын тургундарын чакырып өтөт элек. Эл арасында Кызыл көпүрө деп айтылып келген мындагы жерде күнүгө сууга түшкөн балдардын саны арбын. Мында ата-энелердин жоопкерчилигин чыңдоо менен агын сууларда кооптуу көлмөлөргө сууга түшүүдө балдарга үзгүлтүксүз көзөмөл кылуу зарылчылыгы эскертилди. Айгерим Дүйшөбаева, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Талас шаары. Улуттук Манас Ордо комплексине зыярат кылган жарандардын саны күн санап арып барат. Өзгөчө ыйык жерде көрүүгө ишемби, жекшемби күнөрү алыскы аймактардан келгендердин саны арбын. Бул жолу мындан 30 жыл мурда Кыргыз улуттук университетти аяктаган курсташтар чогулуп зыярат кылууга келди. Сөз кабарчыбызда. Өлкөнүн 7 дубандан келген конокторду Улуттук Манас Ордо комплексинде Манас эпосы музейинин директору Камил Мамадалиев тосуп алып, Улуттук Манас Ордо комплексиндеги 40 чоронун айкелдеринин тарыхына токтолду. Баары кыргыз болуп чагылдырылып, кадимки кыргыздын боз үйүн чагылдырган.
Жыл санап ички туризм жанданды. Өзгөчө жай айларында Улуттук Манас-Ордо комплексин көрүү үчүн алыска аймактардан келгендердин саны арбын. Мен өзүм Ысык-Көл областынын Каракол шаарынан келдим. Өзүм Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинде эмгектенем 30 жылдан бери. Бүгүнкү жолугушуу абдан жакшы жолугушуу болуп атат. Кудайга шүгүр. Мынакей биягы Лейлектен, Баткенден, Оштон бери келип атат, Көлдөн, Нарындан бери келип атат, Жети Дубандан бери келип атат да. Мына азыр ушу манасчылар Манас-Ордосун тааныштыруудан баштады. Ушу Манас атабыздын айкелинин алдында азыр өтө кубанычта кезигип отурабыз. Иштерине дагы, үй бүлөлөрүнө дагы ийгилик каалайбыз. Бул күнү республиканын бардык облустарынан келип, чогуу 5 жыл жогорку билим алган группалаштар Улуттук Манас-Ордо комплексине зыяратка келишкен. Алардын ичинде Таласка алгачкы жолу келгендер да бар. Кыргызстандык болуп туруп, мен ушу Талас жергесине, Манас атабыздын күмбөзүнө ушуга чейин неге келбей жүрдүм деген биринчи мага өзүмө суроо болду. Азыркы учурда баягы жер кыдырып жүрөбүз, баарыбыз эле. Мен эмне үчүн ушуга чейин ушунча убакытты кетирип келдим деп, эми Манас атабыздын күмбөзүнө зыярат кылып, тиги рухуна Куран окуп, ушунан баштаганы бул аябай жакшы жөрөлгө. Ар бир Талас жергебиздин биринчи кадам таштаган ар бир кыргызстандыгыбыз, ар бир туристибиз ушунан баштаса сонун болот. Таласка келген ар бир жаран өзүнүн алгачкы сапарын Улуттук Манас-Ордо комплексине зыярат кылуу менен башташат. Бул жолда 40ка жакын адамды чакырып, Улуттук Манас-Ордо комплекси менен тааныштырып жүргөн Таластын тургуну Эрнест Сыналиевдин айтымында жыл сайын өлкөнүн ар кайсы облустун көрүү үчүн атайын иш-чара уюштурулган. Ушул 7 региондон келген биздин курсташтардын баардыгы жылда ынтымак кылып, ушинтип ар бир региондор менен кыдырып турабыз. Анан быйылкы ушу Талас жергесинен Манас-Ордодон баштайлы деп атабыз. Себеби ушу курсташтардын баардыгы негизги максат ушу ар бир ушу Манас-Ордодон жакшынакай бир бата алып, анан ушу кыргыз элине салымын кошкон бир жакшы инсандар чыксын деген эле тилек биздеги. Улуттук Манас-Ордо комплексине баш баккан ар бир жаранды жылуу тосуп, мындагы эстеликтердин ар биринин тарыхына токтолуп, айтып берүү мындагы кызматкерлердин негизги милдети. Өзгөчө ички туризмди өнүктүрүү максатында алгылыктуу иштер колго алынган. Алыс жакындан келген коноктор ишемби, жекшемби күндөрү арбын. Бегайма Сымбаева, Калмурат Мемамбеков, Зина Акматова, Талас району. 1980 жылдары курулуш иштери башталып бүтпөй калган Талас районунун Жонарык айылындагы маданий комплекси өткөн жылы айыл жаштарынын демилгеси менен каражат чогултулуп, оңдоп баштаган. Айыл жаштарын спорт менен машыгууга үндөп, күрөш залы толук бүтпөсө да жергиликтүү улан кыздар машыгууда. Сөз кабарчыбызда. 30 жылдан ашык убакыттан бери курулушу токтоп калган бул имаратты өткөн жылдан баштап айылдагы демөөрчүлөр колдоого алып, ден соолукту чыңдоо борборуна айландыруунун аракетинде. Дон культура болчу, анан бузулуп таланып калганда бир чети, анан мынакей элдин эмеси менен инициативасы менен өзүнчө акча чогултуп биринчи. Чогултуп ушул жерде күрөш салгылайлы деп. Анан кийин айыл өкмөттүн убагында айыл өкмөт Нуржан Айкутов отурганда да почти көп акчаны карадык. Ошо жардам катары. Ошонун негизинде ушул акыбалга келди да. Элет жериндеги мындай жакшы саамалыкты колдоого алган Кыргыз Республикасынын Дене тарбия жана спорт департаменти тарабынан спорт алды жабылууга жардамдар берилди. 2 айдын ичинде биздин Талас районуна 2 күрөш килемчесин, бир боксерлик ринг, андан тышкары спорттун көп каражаттарын берип, балдардын окуу машыгуусуна абдан чоң өбөлгө түшүп атат. Андан тышкары дагы мурда балдардын тамактануусу 190 сом болсо азыр 300 сомго чыгарды. Ошондой эле балдардын тиги мелдештерге чыгуудагы акча каражаттарын бөлүнүшү да быйылкы абдан жакшы. Балдар өзү ар бир эмеге мелдештерге чыгып өздөрүнүн тажрыйбасын арган жерден тажрыйба алып абдан жакшы болуп атат. Жаңачылып жаткан залга жакында эле балдар кыздар күрөшө турган килемдерди алып келишкен. Бүгүнкү күндө бул залда 50ге жакын жаштар келип, жумасына 3 жолу машыгууларды өткөрүшүүдө. Буюрса бул спорт комплексте элдин демилгеси менен, жергиликтүү бюджеттин демилгеси менен ошо спорт комплекс буюрса ошо сентябрь айында толугу бүтүп ачылышы күтүлүп жатат.
Муну менен мен ошо биздин жоңаркы айылдын тургундарына ыраазычылык билдирем администрациянын атынан. Айрыкча ошо жөнаркы айылдын жаштарына ыраазычылык, ушундай спортко көңүл буруп, ошо спорт комплексти ошо өзлөрүнүн каражаты менен ошо бүтүргөнгө аракеттенип жатышат. Талас облустук жаштар иштери дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан да жардамдар берилип келет. Айыл тургундары эми имараттын биринчи кабатын ремонттоо иштерин баштап, машыга турган залын жабдуу иштерин колго алып, каражат чогулта баштады. Орозбек Бешебаев, Зина Акматова, Талас району. Талас шаарындагы күрөш боюнча өспүрүм балдардын спорт мектебинде эркин жана грек-рим күрөшү боюнча облустук тандоо турниринин финалдык мелдеш өткөрүлдү. Тандоо турнирине жалпы 80ден ашуун жаш балбандар катышып, 10 салмак категориясы боюнча күч сынашты. Белгилүү болгондой, бул турнирде жеңишке ээ болгон жаш спортчулар 2024-2025 окуу жылына карата Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорт колледжине окууга жолдомо алышат. Жаш балбандар арасындагы күрөш боюнча финалдык таймаш кененирээк кийинки материалда сөз болот. Грек-рим жана эркин күрөшү боюнча өткөрүлүп жаткан өспүрүмдөр арасындагы облустук тандоо турниринин экинчи күнү мелдешке жаш балбандарын алып келгендердин катарында Эрлан Абдугулов дагы бар. Ал бул мелдешке Жалал-Абад облусунун Токтогул шаарынан келген. Эркин күрөш боюнча өспүрүм балдарды тарбиялап жатканына 5 жыл болгон каарманыбыз бул таймашка 38 килограммдан 57 килограммга чейин 7 өспүрүмдү алып келген. Жаш балбандарын келечекте күрөш боюнча мыкты окуу жайына өткөрүү менен Кыргызстандын желегин желбиреткен спортчуларды тарбиялоо изги тилеги бар. Протокол боюнча ошондой түзүлүптүр. Бизге РСКдан билдирүү жөнөттү. Силер токтоо Талас шаарына барып, тандоо туруна катышасыңар деген ошонун себебинен биз эмеге келдик. Таласка келип катышып атабыз. 38, 44, 57 48, 52 салмак. 7 бала алып келдик. 1 жылдан бери даярдап көрүп, атайын даярданып, ошо Бишкекте өтө турган окуу жайга балдарды өткөрсөк, ошо жактан чоң спортко даярдайт да. Ошондон ары Кыргызстан курама командасына чакырылат, алдыда боло турган чемпионат Кыргызстан биринчилигин утса. Ошого түрткү болуп аракетибизди кылып ошока жөнөтүп атабыз. Азыр 7 өтөн күрөшүп атат. Биринчи айланпада 7 өтөн утту. Атаандаштар бардыгы эле даярданды. Аларга ийгилик карайбыз. Күчтүүсү жеңсин. Өспүрүмдөр арасындагы грек-рим жана эркин күрөшү боюнча өткөрүлүп жаткан облустук тандоо турнири жөндөмдүү жаш спортчулар үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Бул турнирден өз салмак категориясы боюнча 1-чи, 2-чи, 3-чү орунга ээ болгон балбандарга Бишкек шаарындагы Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорт колледжинде тарбияланууга сертификат тапшырылат. Биздин мектепте областтын биринчилиги деп атасак болот. Шерден сертификат берилет. Бул уже жана интернатка өттү деген сөз эмес. Интернатта жана республиканский тандоо болот. Ото шерден өткөндөн кийин анан интернатка окуганга уруксат берилет. Мурун билесиңер да, ата-энелери бар, бүттүгү жабылып алып эле спорт колледжди тегеректеп эле мен баламды окутам деп эле жүргөн да. Азыр андай болбойт. Сертификат менен барат, баш оорушпайт. Кыргызстан боюнча ошондой. Ар бир областта ошондой тандоо жүрүп атат. Бишкекте ошо кабыл алуу болот. Ошол жерден өткөндөр биринчи орун алгандар. Ошолор окуйт. Эркин күрөш боюнча таймашка катышкандардын катарында кызыл түстөгү Токтогулдан келген жаш спортчу Эрнис Жакышев дагы бар. Ал эркин күрөшкө 5 жылдан бери машыгып келет. 44 килограмм салмак категориясында күрөшкөн Эрнис Жакышев көк түстөгү таластык атаандашы менен болгон кармашы татаал болду. Бирок ага карабастан көп жылдык топтогон тажрыйбасын колдонууга болушунча аракет жумшады. Анын бул жасаган аракети оңунан чыгып, атаандашы болгон көк түстөгү таластык балбандын далысын жерге тийгизүү менен жеңишке жетишти. Мен бул күрөшкө интернеттерден көрүп, олимпиадалык ушундайларды көрүп калып, кызыгып кеттим, бир аз кызыгып кеткем. Андай бир жолу акем экөөбүз барганбыз. Анан ушудан бери барып жүрөм. Мен бул соревнованияга 2 айдан бери даярданып турам. Бүгүнкү таймаш кыйын болду. Атаандаштарым күчтүү эле болду, жакшы эле. Максатым
олимпийский чемпион болуш керек да. Тандоо турниринин жыйынтыгы менен грек-рим боюнча 30 жана эркин күрөшү боюнча 30 жалпысы болуп, 60 жаш балбан Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорт колледжинде окуу үчүн август айында Борбор калаада өтүүчү республикалык тандоо туруна жолдома алышты. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.